Саламатсыңарбы? Здравствуйте. Биз азыр Иса Машаяктын санжарасы жөнүндө улантмакпыз. 예수의 족보에 나오는 Биз 5 аял жөнүндө Ыйык китепте жазылган. Которые написаны в родословии Иисуса. 지난번에 기생아 Биз мурдагы жолу сойку аялдын Рахабтын куткарылышы жөнүндө сүйлөгөнбүз. 보아스는 루드에게서 오벳을 Буз Рут экөө Сейчас мы хотим Обейт рассказать төрөгөн. о Боз, родил Алар экөө үйлөнүшүп, алардан Обейт төрөлгөн. 오벳을 낳는 이야기인데. Боз и Руфь поженились и родили Биз Обейда. кандай билебиз, ал Рут болсо Израилдин кызы эмес, ал Муавтан кызы Мы болчу. знаем, Руфь это была не израильтянка, она была мавитянка. 이스라엘 정탐꾼 살몬하고 사랑을 결혼해서 아들 낳아서 이제 예수 족보를 이었습니다. Да, и Соломон женился с Рахавом и Мен родился Боз. кайтаруучу болгондуктан Кудайдын сөзү жөнүндө мен өтө көп ой жүгүртөм. Знаете, я пастор, поэтому очень много думаю над словом. 그러나 살몬 이야기합니다. Да, однажды Соломон говорит: Ата, мен да үйлөнгүм келет дейт Салмон. жениться. Ооба уулум, сага үйлөнө турган учур келди. Кыз барбы сен жолугат турган? Есть девушка, с которой ты встречаешься. Ооба, бар. Мен ушул кызга үйлөнөйүн дегем. Есть девушка, с которой я хочу жениться. Айтсаң, ал эмне иш кылат? 하는 여자야. Скажи, Ал эмне сабак береби балдарга? 교사니? она Же ал преподаватель бейтапканада иштейби? 변호사야? или она медсестра в больнице? Ата, эгерде мен чындыгын айтсам, Если ал сказать сойку честно, аял. 그 여자가 Эмне дейсиң? она блудница. 뭐라고? Что ты сказал? 난 아들아 난 너를 믿기 때문에 Уулум, мен сага ишенгендиктен мен ишенбейм сен бир кандайдыр бир акылсыз сөз сүйлөгөнүңдү. 네가 많은 여자한테 Сен эмне себептен сен сойку аялды тандап алдың? Ты выбрал Мен блудницу. ушу жөнүндө окугум келет, ушул окуя жөнүндө. Послушать эту историю. 아마 이제 그런 Мындай деп жазылган эмес Ыйык китепте, бирок мен ойлойм чынында ушундай болгон деп. Были. 저는 자주 성경에 있는 그 줄거리를 Качан 생각하면 мен 이야기가 다 나옵니다. ар кандай окуяларды элестеткенде мага ушундай акыл оюма ушундайлар келет. 기생 라합은 살몬하고 사랑을 했고 결혼했고 Сойку алар Рахав менен Салмон үйлөнгөндө алардан Буз төрөлгөн. Между ними родился 이제 Боз. 살몬과 라합의 아들 보아스가 그 Кийин Буз болсо Рутка үйлөнгөн. Этот рассказ, как Боз женился с Руфью. 이야기는 마태복음에 나오지 않고 Матайда жазылган эмес, бул Рут китебинде жазылган. Матфея написано в книге Руфь. 룻기서에 보면은 베들레헴에 사는 Эгерде Рут китебин карасаң, Элимелех жана аялы Наами жөнүндө алардын 2 уулу болгон. 아들이 있었는데 И у него было два сына. Махлон жана Келион деген 2 уулу болгон алардын. Малон и Герон, у них было два сына. 베들레헴이 너무 이렇게 기근이 심하고 양식이 모자 이들은 하나님의 약속의 땅을 떠나 모압으로 Бейтлехемде ачкачылык өнөр Давания и пошли. 그들이 모압에서 10년 동안 살았는데 Они жили 10 лет в Моаве. 모압에서 бир аз убакыт өткөндөн кийин Элимелех каза Прошло болот. некоторое время и умер Элимелех. Наами өтө капаланган. Наимине было очень печально. 그렇지만은 이제 아들 말론을 이제 결혼시켜 Наами ал биринчи уулун Махлонду үйлөнтүп, ал кубанычка толгусу келген. Радость. 그래서 말론이 모압 여자 Ал 루스라는 여자를 уулу үчүн ал Рут деген Моавтык кызды даярдап 근데 койгон. 그 여자가 Бир аз убакыт өткөндөн кийин Махлон да каза болгон. Прошло некоторое время, и Малон снова умер. 둘째 아들 기련을 시집을 보냈습니다. И Ал когда экинчи уулуна келин алып берген. она женила второго сына, 둘째 Гелиона. 아들 기련은 Ал 오르바라 кыздын аты Орпа И болгон. второй сын женился на девушке по имени Орфа. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Келион да каза болгон. Спустя некоторое время Гелион тоже умер. Бул үй бүлөдө 3 гана жесир аял В этой семье калган. остались только 3 вдовы. 밀레의 그림에 이삭 죽기 할 때 세 여자 이삭 죽는 그게 바로 이 나오미와 Билесиңерби? 룻과 그림이라고. Миллер жазган сүрөт Знаете, картина бул кыз Миллера, Машак берген. девушка, которая Бул собирается Наами это есть, жана Рут Наимини, жөнүндө Орфа. жазылган. 이제 그들이 10년 있다가 남자 셋이 죽고 10 жыл 바보 өткөндөн 셋 кийин 3 тең өлүшүп, 3 аял гана калган жесир. 어느 날
소식을 듣기를 베들레헴의 하나님 Анан бир жолу алар угушкан. Кудай Теңир өз элине келип нан бергенин. пищу в Вифлееме. 나오미하고 두 며느리를 데리고 Наамин болсо эки келини менен кайрадан Бейтлехемге кайрылуу жөнүндө ойлонушат. 여자 오르바란 여자는 자기 고향으로 돌아가고 Бирок 루시라는 여자만 Орпа болсо кала берген. Девушка по имени Рут болсо Наами менен Бейтлехемге келген. с Наиминью. 우리가 지난 시간에 Мурдагы жолу биз айтканда Салмо менен Рахаб жөнүндө айтканда, Говорили о Салмоне и Рахабе. 라합은 Рахаб ал Жерихондо кала бергенде ал сөзсүз түрдө өлмөк. Должна 그 была 마음이 погибнуть. 여리고에 속하지 아니하고 이스라엘 Анын жан дүйнөсү Жерихондон бошогондуктан ал куткарылуу алган. Иерихона, она смогла спастись. 근데 Рут 루세 жөнүндө 이야기도 жазылган 똑같은 이야기. ушундай эле. О Руфе то же самое. 이제 모압은 Муав деген ал 무엇을 эмне? 의미하느냐면 Что значит Моав? 이스라엘 백성들 가운데 사는 사람들이 기근을 당하니까 하나님께 묻자 자기 방법으로 Израиль элинде ачкачылык болгондо алар Кудай Теңирди укпастан алар өз ою менен кетишкен. И в конце концов они 그들이 пришли 이제 Моав. 모압으로 갔을 때에 처음에는 막 그 양식이 Качан алар Моавка келгенде аларда тамак көп экенин, бардыгы жакшы экен деп ойлошкон. Бирок каргыш аларга жакындагандан жакындаган. Все ближе и ближе стало. Элимелех атасы каза болгон. Элимелех, отец умер. 뭐 그때 그들이 깨달아서 빨리 베들레헴으로 Ошондо 돌아왔더라면 алар эгерде өзүнүн катасын билип кайрадан Бейтлехемге келгенде, Могли спастись. 그들은 하나님의 뜻을 떠나서 자기 인간 방법으로 간 뒤에 일어난 бирок алар Кудайдын эркинен кетишип, алардын жашоосуна каргыш келгенин түшүнө алышкан эмес. Они не могли понять почему. 나오미는 남편이 죽고 Нааминдин күйөөсү каза болгондо ал абдан ушунчалык кейген. 큰아들 말론을 Махлонду үйлөнтүү менен ал кубанычка ээ болом деп ойлогон. Думала, что это 그래서 принесет 이제 веселье. 루시라고 하는 Анан 여자를 Рутка Она үйлөнткөн нашла ал. девушку по имени Руфь, и Бирок они Махлон да 말론도 каза болгон. 죽어버렸어. Но Малон тоже умер. Наамин кайрадан кайгыга И толгон. Наимине было тоже печально снова. 마지막에 있는 이제 한 기련이라고 하는 아들은 Кийин экинчи уулун үйлөнтөт И она Килионду, женит в конце своего второго сына Гелиона Орпа деген 오르바라고 하는 кызга. 여자에게 장가를 보내. с девушкой по имени Орфа. Килиондагы каза болгон. Но Гелион тоже умирает. 자, 그들이 하나님의 뜻을 떠나서 Алар 인간의 Кудайдын 방법으로 эркинен кетип, алар Маав Они жерине ушли из келишкен. Господа Бога и пошли в Моав. 인간의 방법으로 Качан 지혜를 잘 адамдык жол 들어가고 менен келсе, мындай жакшыдай, бактылуудай сезилет. 행복해 보입니다. И кажется, что ты счастлив. 오늘 참 많은 사람들이 자기 생각을 버리지 못하고 자기 생각을 따라 자기 Бүгүнкү күнү 방법으로 адамдар өзүнүн ойлорун таштабай, өзүнүн жолдору менен, өзүнүн ойлору менен кетишти. 여러분 사탄은 우리에게 속여서 인간 방법으로 하면 잘 Шайтан 되는 거 하고 бизге 행복해지고 эгерде 그런 биз 생각을. оюбуздагыдай кылсак жакшы болот деген нерсени салып турат. 근데 여러분 인간 방법 살때 잘 되고 행복하게 Качан 보이는 бир 것은 мындай 사탄은 бактылуу нерсе, бунун бардыгы ойдого келген бул жалган нерсе. 반대로 여러분 인간만으로 계속 저주와 Эгерде биз 멸망이 адамдык жол менен жүрсөк, сөзсүз түрдө каргыш келет. К нам будут приходить проклятие и 이제 гибель. 나오미는 엘리멜렉 남편이 죽고 큰아들 말론이 죽고 기련이 죽고 서서히 죽음에 Нааминин күйөөсү өлдү, биринчи уулу, экинчиси уулду. Эмне үчүн ушул каргыш келип атканын ал түшүнө алган жок. 10년 사이에 10 жылдын ичинде күйөөсү, балдары каза болду. Сыновья погибли. Ошондо ал жаңылык угат. И тогда Наимин слышит новость. 여호와께서 자기 Кудай Теңир өз элине келип нан берген Господь жөнүндө. посетил свой народ и дал пищу. 아 내가 하나님의 뜻을 떠나 인간 방법으로 달려나갔더니 Мен өз оюм менен, өз жолум менен кеткендиктен ушул өлүмдөр биздин жашообузга келген деп ойлойт. 그래서 그들은 이제 Анан ал кайрадан Вифлеемге Поэтому она келгенге собралась вернуться в Вифлеем. 근데 이제 두 며느리가 들어가다가 나오미는 이제 그 큰 며느리 저 룻은 따라오고 биринчи келини ал Наами менен келген. Первая сноха Руфь, она Орфа пошла в болсо Вифлеем, ал и Маапта вторая кала берген. сноха Орфа, она осталась у себя. Эмнени ал Что обнаружила Руфь? түшүнгөн 모압이라는 나라는 Рут. 저주를 받은 나라고 이스라엘 나라는 복된 나라고 Маав болсо каргышка калган, а Бейтлехем болсо бата шаар экенин билген. Страна.
시어머니가 말합니다. 너도 내 Сен 동생 дағы 따라서 орпанын 고향으로 가. аркасынан кете бер өз туугандарыңа. Жок, апа, сиз антип айтпаңыз. Мен сиздин аркаңыздан кетемин. 따라가겠습니다. Сенин кудайың менин кудайым 내 болот. 하나님이 되겠습니다. Твой Бог будет моим Богом. 그래서 이제 그 나오미하고 Наами менен Рут болсо Бейтлехемге кайтып келишкен. Бирок качан Бейтлехемге кайтып келгенде алар кандай кудайдын кереметин көрүшкөн. 베들레헴으로 가는 그 딱 도착하니까 Ооба, алар Бейтлехемге келгенде ал ушундай арпа чогулта турган учур болчу. Ооба, мен ушуга өтө ыраазымын. Знаете, я очень благодарен за это. 그들이 베들레헴에 도착했어요. Алар Бейтлехемге келгенде, эгерде алар ушу үйрөндү себе турган учур келгенде, элестетсеңер, аларда эч нерсеси болгон эмес, кантип жашашат алар. Как они будут жить тогда? 머리 추수를 시작할 Бирок 때니까 ушул арпаны чогулта турган учур Это болчу. было время, когда собирали урожай, поэтому они могли собирать снопы. Ошон үчүн жашоого эч кандай тоскоолдук И болбойт. поэтому не будут проблем для жизни. 보리 이삭을 Ал 줬다고 болсо ошо машакты чогултуп, ал ушу буустун таласына дуушар туш келген. 자기 사업자 바쁘다 Буус болсо ал өз иштерин көп болгондуктан ал баягы эгин чогулта турган учурда келген. Ал кызды көргөн, ал ошол жерде машак чогулткан. Ким бул кыз? 누구냐? О, скажите, что это за 아, девушка? 나오미를 따라 Бул Маавтан келген Рут, Наоми менен чогуу келген. Моавитянка Рут, которая прошла вместе с Наимением. Ой, ал бул эмгекчил экен. О, она такая Ай, бул трудолюбивая. ушунчалык чынчыл экен. Она такая Ай, ушундай честная. бир келишимдүү экен. Ал бир сулуу экен. 아름답다. Она такая прекрасная. 이제 보아스 마음속에 Буустун жүрөгүндө ушул кызга болгон сүйүү В душе туулган. Буза появилась любовь к этой девушке. 이제 살몬이 많은 여자 Салмон 있었지만 болсо, ал сойку аял Рахабты жакшы көргөн көптөгөн аялдар болсо дагы, 아마 살몬 마음에도 그냥 라합을 Салмон жөн эле жакшы Я көрбөстөн, думаю, Соломон не просто так полюбил ее и решил жениться на ней. 어떻게 кандай ушундай жакшынакай кыз сойку болуп калган деп ойлонгон ал. Блудницей. 무슨 연고로 저 Эмне 여자가 үчүн бул ушундай татынакай кыз сойку болуп калган? Эмне себеп болгон деп ойлонгон. 아름답고 너무 Карасаң өзүнүн акылдуу, ойлонгон. Она ведь такая мудрая, которая может думать. 살몬은 여러분 그 Салмон болсо, үйлөнүш керекпи же үйлөнбөш керекпи деп көп ойлонгон. Или нет. Ай, сойку аял болгондугу бул өтө жаман. Что она блудница, это так нехорошо. Бирок мен бул аялды кой бергим келбейт. Да, но все равно я не Өтө мындай пускаю. олку солку болгон Я думаю, у него было учур много болсо колебаний. керек. 근데 이제 Бирок 보아스를 буус 봐서 Рутты көргөндө 그것을 보는 순간에 Но вот когда увидел анын его жан любовь, дүйнөсү ачылган. 막 열렸어요. его душа открылась. Ал Рутту чакырган. 그것을 불렀습니다. Поэтому он позвал Рут к Сиз себе. көп машак чогулттуңузбу? Вы собрали много Сиз золота. ушунчалык жакшы эмгектенип атасыңар. Вы так трудитесь. Мен уктум сиз жөнүндө. 이야기를 들었어요. Я слышал Сиз много менин о вас. тууганым болосуз. 친척이에요. Знаете, вы мой родственник. Ошон үчүн мен силердин өмүрүңөргө Поэтому я должен отвечать за вашу жизнь. караштырышым керек. Знаете, вы такая Башка честная. талаага барбастан ушу талаада эле кала Идите бериңиз. на другие поля, работайте у нас. Эгерде ичкиңер келсе, анда ушу курдан ичсеңер болот. Наш колодцы. Эгерде тамак келе турган учур болсо, биз менен чогуу тамактансаңар болот. Алардын ортосунда сүйүү жанданып Между ними баштаган. в душе начала появляться любовь. Билесиңерби, биз ушул мындай нерсе окуяны укканда менин жан дүйнөм жылуулук болуп баштайт. Алар Маавтан Бетлехемге Когда они ушли келгенде, из Моава и шли в Вифлеем, 다시 말하면 내가 속한 내 옛날 나 자신에 벗어나 내 생각에 벗어나서 качан мен өзүмөн бошонгондо, өзүмдүн ойлорумдун бошонгондо, Иса Машаяктын жашоосу менен жашап баштаганда, 여러분들도 силер дагы ушуну сезип баштайсыңар. вы в духовной жизни сможете почувствовать. 성경을 읽으면 성경을 Ыйык китепте силер Иса Машаяктын жан дүйнөсүн көрүп баштайсыңар. 근데 여러분 그 성경에 나오는 예수님의 마음은 Иса Машаяктын жан дүйнөсү биздин жан дүйнөбүздөн айырмаланып турат. От нашей души. 그래서 여러분 우리의 생각을 버려야만
Ошон үчүн биз өзүбүздүн ойлорубузду таштап гана биз Иса Машаяктын жан дүйнөсүн кабыл ала алабыз. Өзүбүздүн ойлорубузду таштап Иса Машаяктын жан дүйнөсүн кабыл алат. Менин жан дүйнөмдөгү болгон ойлор ал Иса Машаяктан түртүп турат ал. Ошон үчүн Иса Машаяктын жан дүйнөсү менде бекемделбейт. Ушул адамдарды Кудай пайдалана албайт. Силер маанисиз канча жашта экениңер. Силер билимдүүсүңөр, билимсизсиңер, маанисиз. Силер сулуусузбу же сулуу эмессизби, маанисиз. Силер акылдуусуңарбы, акылсызсыңарбы, маанисиз. Кудай пайдалана турган адамдар Кудай өзүнүн ою менен жашаган адамды пайдалана албайт. Рахаб сойку аял Жерихондон ал Израиль элине өткөндөй, Рут Моабтан Бетлехемге өткөндөй, биз дагы кантип биз жан дүйнөбүздү башка жерге, биздин жан дүйнөбүз өзүнө абдан ишенчи. Эгерде биз ушунчалык бир кылдаттык менен өз жан дүйнөбүздү карап көрсөк, биз канчалык кир ыплас экенин көрүп баштайт. Менин жан дүйнөм, биз ойлойбуз ал жакшы деп. Менин ойлорум туура жана абдан негиздүү деп ойлойбуз. Бирок эгерде кылдаттык менен өз жан дүйнөбүздү карап көрсөк, адамдар өзү таң калышат. Эмне үчүн менде ушунчалык ыплас ойлор пайда болот? Эмне үчүн менде ушундай бой көтөрүү менде көтөрүлөт? Эмне үчүн мен ушундай калпычымын? Эмне үчүн мен адамдарды бат эле алдап коем? Жан дүйнөбүз биздики, биз адамдан төрөлгөндүктөн. Ошон үчүн бизде ушундай жек көрүү, анан калпычылык, ар кандай нерсе бар. Качан биз руханий жашоодо жашап жатканда, биз эмнени биз билишибиз керек. Эмнени терең билишибиз керек. Мындай өзүбүздүн жан дүйнөбүздү текшеришибиз керек. Ой, мен мындай карап көрсөм жакшы эле адаммын. Эгерде биз кылдаттык менен өзүбүздү карап көрсөк, биз канчалык ушундай бир ыплас адамдар экенибизди көрүп баштайбыз. Мына ушул учурдан баштап туура руханий жашоо башталат. Адам өзү менен өзү согуш баштайт. Ушунчалык ыплас. Эмне үчүн мен ушунчалык жаман ойлор келет? Эмне үчүн менде ушунча көп жек көрүү? Эмне үчүн мен ушунча жаман ыпласка толгом? Мен ушундай жүрөк менен Иса Машаяктын аркасынан кете албайм мен. Мен Иса Машаяк менен бириге албайм мен. Мен жөн эле каршы гана боло алам ага. Мен руханий жашоом да жакшы жүрө албайм. Мына ушул чындыкты адамдар таанып билишет. Ошон үчүн мындай согуш башталат. Ошондо чечим чыгарыш керек. Менин жан дүйнөм менен Исанын жан дүйнөсү айырмаланып турат. Мен Иса Машаяктын аркасынан кете албайм мен ушундай жан дүйнөм менен. Рут болсо Моабты таштап Бетлехемге келгендей, мен өзүмдүкүн таштап туруп, мен Иса Машаяктын менен ээ болушум керек. Ал Рахаб
이제 라합은 이야기. ал Жерихонду таштап Израилге өткөндө ал Жерихонго таандык болгон Рахап өлдү. Эми мен эски Рахап эмесмин. Мен эми жаңы адаммын, Израилге Я таандык. теперь новый человек, который принадлежит Израилю. Рут дагы ушундай эле айтат. 똑같은 이야기. То же самое говорит и Руфь. 내가 Ал Маавка таандык болгон Рут өлгөн. Эми мен мурдагы эски Рут эмесмин. Теперь я не старая. Мен я эски нерсени таштагам. старого себя Айкашчыга чыкка кадалган ал эски. распят на кресте мой старый вид. Эми мен оюнун аркасынан кеткен адам эмесмин. Мен Кудайдын сөзүн кабыл алып, мен Кудайдын эркин кабыл алып, 그것을 받아들였어. Принимает волю Бога. мен Иса Машаяктын жан дүйнөсү менен жашаган Душой адаммын. Бога. 그래서 이제 그 이야기가 라합이 예루고를 떠나서 이스라엘 Маап Жерихонду таштап Израиль элине кошулгандай, Принадлежала Израилю. 룻이 이제 모압을 떠나서 Рут болсо Маавты таштап Бетлехемге келгендей, Также ушла из Мава и начала идти в Вифлеем. аларды карасаң эч кандай үмүтсүз. Смотришь на них, у них нет Аларда Бетлехемде үй да жок, тамак да дома, где жок. они смогут жить в 뭐 Вифлееме. 양식도 없고 Нет пищи. 아무 Алар Бетлехемге колдору ачык Они идут в баратышат. Вифлеем пустыми руками. 베들레헴 사람들이 나오미와 Аяктагы жашаган Бетлехемдеги адамдар сүйүнүшүп, ой, сенсиңбе деп. О, Наимень, это ты? Неужели это ты? Наамин болсо анын аты Кубаныч. Сер мени Наамин дебегиле. Почему вы называете меня Наименью? 나를 희락이로 Менин атым мени Наамин дебей, мени Мара дегиле. Не называйте меня Наименью радостью, называйте меня Мара. Бардыгынын кармап туручу мени оор кайгыга салды. 진짜 나오면 다 망해가지고 룻과 함께 Ал Наами бардыгын жоготуп, Рут экөө алар Бетлехемге кайтып келишкен. Ыйык деп ушунчалык мындай кереметтүү түрдө айтып берет. 우리가 하나님 앞에 들어갈 때 다 내 육신 다 망하고 이제 룻처럼 그 라합처럼 Билесиңерби, Кудай теңирге биз барганда Рахап, Руттай болуп өз оюбузду таштап, мен ыйык китепти окуп баштаганда абдан ыраазы болгом. Когда читал Библию, 베들레헴에 이르렀어. Алар Бетлехемге келгенде түшүм чогулткан учур болчу. сбор урожая. Эгерде алар себе турган учурда келсе, Если они пришли тогда, когда сажали пшено, алар ачкалыктан өлмөк. Анткени чогулта турган эч нерсе болгон потому эмес. что нечего собрать. 하나님이 버리소서. Кудай аларды арпа чогултуу учурунда алып келген. Именно тогда, когда собирали урожай. Ошол учурдан баштап алардын жолдору С ачылган. того момента пути открываются перед ними. 어느 날 룻이 어머니 Анан бир жолу Рут айткан, мен барып бир талаадан чогултуп келейин машакты. 그 시어머니 어머니가 이삭주로 Анан ал 머리 따듬고 분 바르고 болсо машак чогултканы барып жасанып, бетин жасап, Причесалась, покрасила свое лицо. анан Наами болсо аны карап алан таң калган. И очень интересно. Менин келинимде ал кайрадан бирөөнү сүйүп калган экен деген. Любовь. 이제 룻이 이삭주로 한다 따는 Рут ал машак тергени баратса, ал эми мындай жак, мындай кандай бир кайгы менен бармак. 사랑하는 사람 Бирок 만나는 데이트자. ал ушул машакта чогултуп, ал башка бирөө менен жолукканы да бараткан. 그 아십니까? Вы знаете это? 보리 Таладагы жолугу, Свидание на поле. 예, 그들은 막 정말 алардын 많은 ортосунда 사랑이 мындай 온 거야. ушунчалык мындай чексиз сүйүү пайда болгон. 그리고 이제 이삭 Анан алар баягы буудай чогулткан учурда Когда собирали пшено, 이제 보리를 까부는 기간 한 ошону тазалаганда бир 20 күндөй айырмасы бар экен да. говорят, 20 дней разница. 20일 동안 이렇게 이삭을 20 күндүн ичинде алардын сүйүүсү бекемделген. Укрепляется любовь. Анан түшүм чогулткан учурда Потом бүтөт. прекращает сбор пшена. 이제 Анан Рут менен Буз үйлөнүшкөн алар. И Руфь с Возом они женятся. Рут болсо боюна бүтүп, И Руфь, она зачала ребенка. 애기는 그 이름이 анын уулун Абет койгон. И имя сына Авет. 살몬은 라합에게서 보았어. Салмон Рахав экөө Бузду төрөгөн. Буз Руттан Обейтти төрөгөн. Воз родил Авида. Обейден Жашиеде төрөлгөн. 이세를 낳고 Авид Жашидан Исея. Падша Дөөттү төрөлгөн. Исей родил Давида царя. 다윗 왕의 Анан ушундай алардын санжырасы ушундай. Продолжается родословие Давида.
기생나합이 자기 민족과 ал сойкой ал таштап Жерихонду ал Израиль элине бириккендей, ал Рут Моавды таштап Бетлехемге кошулгандай, 우리는 우리 бизде 자신의 дагы адамда мен деген нерсе бар. У нас есть человек я. 나에게서 따라 살면 Эгерде биз мен дегендин аркасынан кетсек, биз сөзсүз түрдө өлөбүз. Мы в конце концов погибнем, получим 죄송하지만 проклятие. 여러분 한 사람 모두가 정말 육에 속하고 Силердин бардыгыңар адамдын тукумунансыңар, бузулган элсиңер. которые испортились. 여러분 태어날 때부터 저주를 받기로 Төрөлгөндөн баштап эле биз каргышка каргыштагы адамдарбыз. 그냥 머물고 있으면 Эгерде биз өзүбүздө кала берсек, биз каргышта жана өлүмгө душар болобуз. Бирок өзүбүздөн бошоп, 벗어나서 Но освободившись от себя, биз Иса Машаякка көчүп барышыбыз керек. вы должны переехать к Иисусу Эгерде Христу. биз Иса Машаякка таандык Если болсок, вы будете принадлежать Иисусу Христу, 말할 수 없는 биз 은혜와 ушундай бир чексиз бакытка, батага ээ болобуз. 그래서 모압으로 가는 Муаф болго жол каргышка гана өлүмгө алып келет. ждет только проклятие и гибель. 베들레헴에 가는 길 항상 축복과 А жол 은혜가 Бетлехемге ал бакытка жана батага толгон. Вифлеем наполнен счастьем и благословением. 그래서 여러분 우리가 Ошон 주님편에 үчүн биз качан биз Кудай Теңир тарапта болгондо, Кудай Теңир бизге сүйлөйт. Господь нам будет говорить. Рут кандай Моавды таштап Бетлехемге И келгендей, пришла в Вифлеем, Рахаб Жерихонду таштап Израилге Рахаб ушла келгендей. из Ерихона и пришла в Израиль. Биз дагы өзүбүздөн бошонуп туруп Иса Машаякка келгиле. Себя и придите к Иисусу Христу. 예수님은 Иса Машаяк түрү. Иисус Христос это Силер живой жизнь. өзүңөр өлөсүңөр. Погибнете. 그래서 우리가 Ошон үчүн биз өзүбүздөн бошонуп, Именно поэтому мы должны өзүбүзгө освободиться от ишенбестен, самих себя. 나를 믿지 마. өзүбүздөн күтпөстөн, 나의 길을 가지 마. өзүбүздүн жакшылыгыбызды таштап, 선을 버리고 Выбросить свое добро. Иса Машаякка таандык болгон нерсени кабыл алып, Исанын жакшылыгы менин жакшылыгым, Добро Иисуса становится Исанын моим добром. ыйыктыгы менин ыйыктыгым, Святость Иисуса становится моей святостью. Иса Машаяктын жашоосу менин Когда жашоом. жизнь Иисуса становится моим, когда я принадлежу Иисусу, 하나님이 Кудай Теңир Рахавды баталагандай, это как Господь Бог благословил кандай Рахав, Кудай райым кылгандай Рутка, как Бог помиловал Руфь. 여러분들도 силер дагы Иса Машаяктын мурасына 말할 수 없는 은혜와 болосуңар. 복을 받는 사실을 Силер ушунчалык А бир это говорит о том, керемет что вы батаны должны найти свое аласыңар. благословение. 그래서 이제 라합과 루시 복을 받는 것도 우리가 예수님 앞에 Рахав, Рут аркылуу, эгерде биз Иса Машаякка байланып калсак, биз бата ала турган адамдарбыз. Өзүңөрдөн бошоп, Я желаю, чтобы все вы освободились от себя 예수님께 속하게 되기를 바랍니다. и силер принадлежали Иса Иисусу Машаякка Христу. таандык болгула. Рахмат. Спасибо. 다음 시간에 Жолукканга До новых чейин. встреч. 안녕히 계십시오. До свидания.